Эгерде сиздер мигранттардын тагдырына кайдыгер карабасаңыз, болгону 2,5 мүнөттү бөлүп туруп, ушул видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Урматтуу мекендештер, биз кыргыз жааматынын атынан, кыргыз мекендештердин атынан, диаспоранын атынан мындай кат жолдодук. Бул кат Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке, андан тышкары Жогорку кеңештин төрагасы Мамытов Талантка, андан тышкары министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровка, тышкы иштер министрине жана элчиликке 5 кат жолдодук. Тогот жери баарын окуп эле коеюн, кыскача айтып берейин. Бул жерде биз суранып атабыз. Жалпы Кыргыз диаспора кеңешинин атынан, мекендештердин атынан. Россия Федерациясынын мамлекеттик думасына, государственный думасына жана правительство Российской Федерации ошолорго суранып, өтүнүп, биздин көйгөйдү айтып койгулады. 3 көйгөй бар. Ошо 3 көйгөйдү атап кетейин. Биринчи көйгөй бул баарыңар да билгендей запрет на въезд. Жөнөкөй жалпак сөз менен айтканда кара тизме деп коет. Көп мекендештер кара тизмеге кирип калып атат, тилекке каршы. Чоң нарушение кылабы, кичинекей нарушение кылабы, айырмасы жок, баарын кара тизмеге киргизип атат. Ошону биз суранып атабыз. Эгерде кичинекей нарушение болсо, болгондо ремень болсо, водительдердики же болсо, кичинекей нарушение болсо, ошолорду убагында штрафын, айып пулун төлөсө, ошолорду кара тизмеге киргизбегиле деп суранып атабыз. Эгерде ошол эки ишке ашып калса, бул жакшы иш болот. Андан тышкары ушул эле пунктта кара тизме боюнча эгерде жарандын жакын тууганы, ата энеси, же балдары, же жубайы, же жолдошу Россиянын жараны болсо, аны сотко чейинки чечим менен кара тизмеден чыгарып бериңиз деп атат. Себеп деген бул Венский конвенция, семейный кодекске дагы туура келбейт. Күйөөсү аялын негизи эле ажыратууга бул эч кандай бир да мыйзам жол бербейт. Ошого таянып туруп, бир жолдошу жаран болсо, экинчи жолдошун кара тизмеден чыгаргыла деп суранып атабыз. Бул биринчи пункт. Экинчи пункт болсо, баарыңар белгилүү болгондой, жакында жана дактилоскопия менен медосвидетельствование деп киргизип койду. Аны биздин мекендештер толтура очередке туруп өтүп атат. Ошол экени суранып атабыз. Биз Евразиянын өкүлү катары, Евразиялык экономикалык бирикменин өкүлү катары кыргызстандык жарандарды ошо медосвидетельствование өткөзгөнгө сүйлөшүп бергиле, өтпөй эле койсун деп атабыз. Анан кийин эгерде макул эмес болсо, анда жок дегенде жанагы 30 күндүк срокту 90 күнгө чейин узартып бергиле деп мына бу жерде экинчи пункт менен суранып атабыз. Себеп деген 30 күндүн ичинде баарыңар белгилүү болгондой регистрациясы бүтпөй калат экен, жетишпей калат экен мекендештер. 90 күндүн ичинде болсо, шашпай барып, очередтеги создавать этпей, ошол жерден баарын өтүп алмак, Кудай буйрса. Анан кийин ушул эле пункттун 3-сүн суранып атабыз. Кичинекей балдар мыйзамда жазылып турат, 6 жаштан баштап медосвидетельствование өтсүн деп. Эми 6 жаштан кантип өтөт, ким өтөт, дактилоскопияны кантип берет? Ошол үчүн 6 жаштан баштап эмес, 16 жаштан деп ошону суранып атабыз. Үчүнчү суранышыбыз болсо, бул жерде официалдуу турга иштеген мекендештер, булар налог төлөп атат, социальный отчисление кылып атат. Ошонун балдарына дагы жанагы ОМС, обязательно медицинское страхование дагы жасаткандай болуш керек деп. Себеп деген көп кичинекей балдар ошо ОМСке тилекке каршы ала албайт. Ошону эгерде өзгөртүп берсе, ОМС ала турган болсо, көп маселе чечилет эле. Азырынча ушул 3 маселени, 3 көйгөйдү биз суранып атабыз. Эгерде ошол 3 көйгөйдү биздин жогорку жакта турган атка минерлер чечип бере турган болсо, бул биздин чоң жетишкендик деп эсептейм. Кудай буйрса, мына жакын арада депутаттар да келет деп атат. Ошо депутаттарга дагы ушул кагазды колуна тапшырабыз, Кудай буйрса. Бул кагаз уже кат жөнөтүлдү. Кудай буйрса, чечилип калса, абдан жакшы жеңиш болот эле. Сак саламат болуңуздар, көрүшкөнчө ден соолукта болуңуздар мекендештер.